азыр деген баягы бизде деген акимге собрание болот спорт залгачы. Кышта эмес да 10-11, 11-12 чейин собрание болот маманда. Аким айылдар менен жолугуш өткөрүп атат да, бизде собрание болуп атат азыр. Ана муну айдап барып эле жана айыл өкмөт алдына коюп эле. Мына бүгүн Кудайдын буйругу менен ушу Койка долбоорунун алкагында ушу Маман органик коммерциялык кооперативине биринчи тракторубуз келип атат. Эки тракторубуз бар, бирок биринчи тракторубуз келип отурат. Бүгүн шаймандар, соколор менен. Экинчиси Кудай кааласа жакын күндөрү биздин ушу кооперативдин чарбасына келет. Ушу Койка долбооруна терең ыраазычылыкты билдиребиз. Эми жалпы айылыбыз үчүн, жалпы дыйкандарыбыз үчүн чоң бул жеңиш, чоң бир сүйүнүч десем да болот. Дыйкандарыбызга мындан ары жакшы бир кызмат көрсөтүшкө жакшы шарттар түзүлөт. Бүгүн бизде Ысык областына караштуу Ак Суу районунун Маман айылында чоң бир сүйүнүч кабар келип отурат. Кудайым буйрса ушу былтыр 2021-жылы февраль айында Маман органик айыл чарба коммерциялык кооператив Койка долбоорунун алкагында уюшулганбыз. Ушу органикалык өсүмдүктөрдү өстүрүү боюнча иш алып баруу боюнча долбоор жазып, долбоордун негизинде катышып, пилоттук деп Маман айыл тандалып утканбыз. Кудайдын буйругу менен былтыркы декабрь айында долбоордо көрсөтүлгөн ушу портер машинабизди ушу Койка долбоорунун алкагында алып беришти. Андан сырткары мына бүгүн 28-апрель 2022-жылы эки айыл чарба техникасы келип отурат. Эки шаймандар менен бирөөсү келди, бирөөсү жолдо келатат. Кудайым буйруса, андан сырткары ушу архитектуралык уруксаат кагаздары бүтүп атат. Дары дармек чөптөрүн кургатуучу цех курулганы турат. Кудайдын буйругу менен буйруса, иштерибиз алдыда турат. Ушу жалпы эле ушу Койка долбоорунун алкагына баарына ыраазычылык билдиребиз. Андан сырткары ушу жергиликтүү Койканын өкүлдөрү мистер Жон мырзага, мистер Ан мырзага да чоң терең ыраазычылык билдиребиз. Жана жалпы эле ушул Койка долбоорунун алкагында иштеп аткан жалпы баардык кызматкерлерге ушу Маман айылынын жалпы элдин атынан, Маман органик айыл чарба коммерциялык кооперативинин жалпы мүчөлөрүнүн атынан терең ыраазычылык билдиребиз.